Кыргызстан боюнча 30-дан ашык группа бар. Ошол жерде күндө ар бир класс жетекчиси айтат экен. Эгерде балаңа акча бере албасаң, айланганы туйсуңбу депчи. Ушул сөз педагогтукка жатабы, педагогтун немеге жатабы? Ар бир ата-эне баласы үчүн акча эмес, жүрөгүн сулуп бергенге даяр. Эгерде ошол акча балага максаттуу түрдө пайдаланылса, анан кошоматтан эле мен берем, мындай кылам дейт. Максаттуу түрдө пайдаланылып атат деп айтып атпайбы? Мынакей максаттуу түрдө пайдаланылат. 100% максаттуу түрдө пайдаланылбайт. Бизде директор жакшы иш алып барат. Баарын эле жаман деп айта берүүнүн кереги жок. Баары эле жанагы деп айта берүүнүн кереги жок. Бизде мына быйыл Военный Антоновкада жанакындай ызычуу чыккандыгы үчүн биз директордон төлөнөт билели да биз. Биздеги шаардык мектеп. Жок, ошо шаарда кайсы мектеп? 64-гимназия. Мына эң сонун. Мына азыр эле айтпадыкпы? Мен 64-мектепти мына былтыр директор менен жакшы билем. Сиз ал жерге келип отурсуз, драмда иштей турган киши экенсиз. Мен драмга эмес. Мен мектеп директору алмашканда келдим. Отуруңуз. Ата-эне менен ата-энени кагылыштырган бул ата-эне комитети. Силер кетишиңер керек. Факт менен сүйлөңүз. Мени караңыз. Мен факт менен сүйлөп атам. Мен жеке, мен бардык ата-энелердин атынан дегеним жок. Азыр мүмкүн чындап эле бул ата-энелер комитетинен келип атат эми. Бул кишилер башка жактан көчөдөн келген. Мен сокулуктагы ызычууну угуп, жана сиздер айтып атасыздар, туалеттен кечиресиздер, ажаткандан сасы. Бизде андай ажатканда жок. Бардыгы жакшы шартта колдонуп түзөлүп кетет. Мен сиздердин директоруңуздерди кайсы кабинетте отурганын, канча мугалим кайсы класста отурганын, Сиз илгерки директорду айтып атасыз. Быйыл директор алмашты. Мына бери карап тур. Орун алмашуудан сумма өзгөрбөйт деген нерсе бар. Быйыл сумма өзгөрдү. Угуп туруңуз. Мына быйыл мына ызычууда мына 350 фонддор жоюлат. Биз ата-энелер менен директордун ортосунда келип, кааласаңар ата-энелер өзүңөр чечкиле, кааласаңар 100 сом, кааласаңар 200 сом. Силер тарапта мына ушул маселе болуп атат. Бери карап туруңуз. Мен үчүн айттым. Мага акыйкатты сүйлөңүз. Мен айтып атам сизге, уксаңыз, орун алмашуудан сумма өзгөрбөйт деп атам. Мына былтыркы мурунку директор кетти, азыркы директор кетти. Кааласаңар бергиле, кааласаңар бербейле болот. Бул эмне деген нерсе? Дагы бир нерсе, мына директорлор жооп берип койсоңуздар, кыска эле. Орун алмашуудан сумма өзгөрбөйт деп атат. Мектеп директору орун алмашса, сумма өзгөрбөйбү чындап эле? Кандай дейсиз? Билим берүү башкармалыгына. Жашы ата-энелерди эле коюп коелу, анда ошолор окутуп, бир күн директорду алмаштырганда эч нерсе өзгөрбөйт деп айткан деле туура эмес да. Балким кээ бир жерде ошондой болуп аткандыр. Бирок 64-мектеп боюнча мына быйыл жарым жыл болду, директор келди. Директорлордун дагы багы